Ошентип 3-күндүн да таң атып, жаңы күндүн тиричилиги башталды. Бүгүн катышуучуларды өзгөчө сынактар күтүп турат. Арыбаңыздар. Мына месе урматтуу телекөрүүчүлөр, мына минтип Кыргызстандын долбоорунун ат жабдоо жана ат жабдыктары тууралуу таймашты башталганы турат. Мелисагай келип бизге 3 топтун катышуучу балдарына кененирээк түшүндүрүп бермекчи. Андан соң 3 топтун жигиттери өзүнүн кыргыз экенин далилдеп, ат жабдоо, ат жабдыктары боюнча таймаш куруп бермекчи. Анда месе бирге чогуу көрөлү. Кутмандуу күнүңөр менен, урматтуу Кыргызстандын долбоорунун катышуучулары. Азыр биздин кезектеги иш-чарабыз ат жабдоо жана ат жабдыктар. Ошо боюнча азыр бизде көрсөтмө сабак берилет жана андан кийин көрсөтмө сабактан кийин ошо ат жабдыктар боюнча чакан сынагыбыз болот. Эмесе ошол сынактын эрежеси менен силерди тааныштырып өтөйүн. Биринчиден, ар бир топтун жетекчи мугалимдери ошо ат жабдыктар боюнча өзүнчө көрсөтмө сабак өткөрөт. Андан кийин ат жабдуу боюнча дагы көрсөтмө сабак үйрөтүшөт. Андан кийин жалпы тегиз ошонун баарына катышасыңар дагы. Анан мындай алысыраак барып туруп, сынакты болсо ар бир окуучу өзүнчө атты токуйт. Ошо боюнча сынак. Ат токуп атканда дагы силер ар бириңер ошо токуп аткан ар бир жабдыктын аталышын, эмне кызмат аткарарын толук так айтуу менен ошол сынактан өтөсүңөр. Анан сынактын дагы бир талабы, бул жерде топтун мүчөлөрүнүн саны ар кандай болгондуктан биз орто баа чыгарабыз. Ар бир катышуучу сыналат дагы, кандай баа алса, ошол топто канча окуучу кандай баа алат, ошонун орто эсеби менен орто баа чыгарылат дагы. Ошону менен жалпы сынакта бир гана топтун жеңишин аныкталат. Суроо жокпу? Түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе ишибизге ийгилик дагы, ата-бабабыздын арбакы колдосун, ишибиз ийгиликтүү болсун. Омин. Атты токуунун алдында башынан башталат токуганда. Биринчи аттын башына нокто салынат. Нокто эмнеге салынат? Атты жетелегенге же болсо мамыга байлаганга нокто салынат. Анын учуна, ылдый жагына чылбыры болот. Чылбыры уланып байланат, ошо чылбырды мамыга байлайсыңарбы же атты жетелегенге чылбырдан кармап жетелинет. Ал эми анын сыртынан атты мингенде атты башкарыш үчүн ары бери буурганга оңго солго дегендей бул аттын башына ноктонун үстүнөн жүгөн салынат. Жүгөндүн ооздугун биринчи салынат жүгөн саларда. Ооздугун салтып жүгөн мынтип башына кийилет. Жүгөн тагылгандан кийин жүгөндүн ооздуктун эки жагындагы бул кайыш жиптерди тизгин дейбиз. Ушул тизгиндин жардамы менен атты башкарат, оңго солго дегендей. Андан кийин эр токумду саларда аттын үстүнө биринчи ичмеге кетет. Ичмек эмнеге салынат? Эр токум киши үстүнө мингенде салмак да бул да. Анан ошо аттын үстүн жоорутпаш үчүн ичмеги салынат биринчи. Ичмектин үстүнөн тердиги салынат. Буну ар бери тяна чыкпай, ат токкан киши мындай эле теңдеп алат эки кол менен. Ичмегин дагы, тердигин дагы эки кол менен тең салмакта ортого келтирип жабылат. Тердиктин үстүнөн андан кийин эр токум салынат. Эр токумда аяк жагында куюшканы болот. Ал эми алды жагында күмөлдүргү. Эр токумда салгандан кийин дароо эле куюшкан күмөлдүрүк эмес, биринчи куюшкандан башталат. Астына тартылып, андан кийин гана көмөлдүрүгү салынат.
көмөлдүрүү тагылгандан кийин бул жерде өзүнүн тешикчелери болот. Жылкынын өзүнүн көлөмүнө жараша көмөлдүрүгү дагы куюшканы дагы мындай кандай десем узарат да кыскарат. Андан кийин көрпөчөнү ээрдин үстүнө жабабыз дагы. Бул үзөңгүнү ээрдин кашкасына деле илип койсо болот, басма эл тарткыча. Мындайынан теңдеп алабыз көрпөчөнү. Басма элди бириктирерде муну көмөлдүрүктүн илгичинен өткөрүп алабыз. Анан монтип 2-3 сыйра чалып жактан байлап бириктирип коебуз. Өзөңгүсүн түшүрүп шуну менен аттын эр токуму токулду. Түшүнүктүү болду? Болду, ушу менен ат токулду. Муну кайыш канжыга деп айтылат. Бул да канжыга эмнеге? Максаты эмнеде канжыганын? Кийим болобу, же жүк болобу, кандайдыр бир. Же куржун болобу, ушул канжыга мындай аттын белинен атып салынат дагы канжыга менен байланат. Бул канжыга эрдин тек гана арт жагында эмес, алды жагында да канжыга байлоосу болот кээ бир эрлерде. Балдарга ат жабдыктары боюнча, ал эми кыздарга дасторкон жаюу адеби боюнча көрсөтмө сабагы өтүлүп жатты. Кыздар эми жашоодон биздин кыргыздын дасторкон салуу адеби болот. Ошону биз көрсөтмө сабак катары силердин кийинки жашооңордо ушул адепти колдонуп, ушу дасторкон салуунун кээ бир тереңдигин билип калсын деп биз азыркы учурда дагы бир көрсөтмө сабакты баштайбыз. Дасторкондун бети үйдө карап туруш керек да. Көп учурда ошо дасторкон салган адебин тереңин билбегенде бул дасторконду момундайынан кылып салып коюшат да, мынтип. Андай салбаш керек деген эмне үчүн? Негизи бул дасторкондун бети, могул бети ылдый карабаш керек. Бул дасторкон кыргызда ыйык тутулат да, буну өтө таза, анан өзүнүн адептери менен салыш керек да. Эгерде дасторкондун бети мындай жерди карап калса, бул ырыскы тепселип калат деген мааниде болот да. Ошондуктан илгертен кыргыздын адебинде ушу дасторконду эч качан мындай бетин ылдый каратып салган эмес. Бул ошо негизди билип алгыла. Көп учурда эми аш той болот, ошондо деген дасторкон кээде чоң болуп калат, анан ошондо 4 бүктөп, 2 бүктөп каттап, анан өңүн ылдый каратып койгон, бул туура эмес болуп калат да. Анан ушул дасторкон жайылган учурда даамды улуудан биринчи келиш керек. Эгерде бул учурда эгерде чай ичип отурсак, чайга болгондо улуудан албетте нан, биринчи нан келиш керек. Кээ бир учурда ушул дасторкон камдалып атканда, ушул нандан биринчи башка даамдарды коюп ийишет да, ошол ыраатын сактабай коюлуп калат да, көп учурда ошол адепти сактабай калат. Анан улуу даам келгенден кийин анан башка даамдарды кое берсеңер абдан жакшы болот. Дасторкондо кээ бир учурда этке тартылып калат да, анда улуу даам болуп эттин табагы келиш керек да. Көп учурда ушул аш тойлордо дасторкон жайганда куруу идиш таралып кетип атпайбы? Ал кичине эрежеден чыккандык болуп калат да. Эми эреже болбосо дагы адепте кармабандык болуп калат. Эң биринчи дасторкон жайылганда улуу даам келиш керек. Андан кийин башка даамдардын баары келе берет. Батагыларда ошол идиштерди куруу койбой, ошого толтуруп туруп, улуулата жакшы тилекти айтып туруп, анан ошол бата кылып даамды остийген.
Эми азыркы учурда көп эле окумуштуулар бир тереңдикти улам ачып атпайбы? Бул тереңдик биздин кыргыздын дүйнөсүндө башынан эле сакталып кармалган. Мисалы, суунун тереңдигин ачып атат да, сууга кандай мамиле кылсаң, сууга кандай сөздү айтсаң, ошол бүт маалыматтын баарын ал суу камтып калып, анан ошол боюнча таасир берет депчи. Анан ошо биздин илгертен эле ошол даамда остиерде жакшы тилекти, жакшы каалоону айтып туруп, анан даам оз дегенде баары бир кайсы тамак болбосун ичинде сөзсүз түрдө бир суюктук бар да, суунун эмеси бар. Анан биз мисалы тамакты жасап аткан учурда дагы сен кайсы маанайда жасап атсаң, көңүлүң, ошол сезимиң дагы ошол тамакка өтүп кетет. Анан ошону эгерде дайыма жинденип туруп тамак жасаса, сөзсүз түрдө бирөөнүн ашказаны же дагы бир нерсеси ооруй баштайт да. Анан ошону биздин илгертен эле ошол себептерди билип, ушул даам болоордо дайыма жакшы тилекти эл үчүн, үй бүлө үчүн же өз жеке адам үчүн тиленип туруп, анан ичип жүрүшкөн. Ошол маалыматта эле эмне деген күч бар, эмне деген ыргак бар, эмне деген аякта тереңдик бар. Ошондуктан дайыма Тасторкон жайылгандан кийин ошол жакшы тилек менен каалоо тилекти айтып туруп, анан даам сызышкан. Кыргызда салтыбызда улуулата даам сунган. Анан ошо улуулата даам сунуп келгенден кийин аягына чейин баарына жетмейинче негизи тамактан ооз тийбей турушканда, баардыгына толук коюлуп, баардыгына жеткенден кийин чогуу бата тилеп туруп, анан ооз тийишкен. Кээ бир учурда ошол адепти аткарбай, кимисине биринчи даам тийсе эле дароо эле ичип кирет. Бул негизи кыргыздарда андай болгон эмес. Баарын күтүп, анан жакшы тилекти айтып туруп, анан ошо даамдан ооз тийишкен. Мен ушул Тасторконубузга Кудайым береке берсин. Жакшылыктарыбыз көп болсун. Каалоо тилегибиз бийик болсун, ошол каалоо тилектерибизге оңой жетип туралы. Мен даамга карагыла. Сынактын алдында балдар чучугула кармап кезектерин тактап алышты. Сен биринчисиң. Саламатсыздар, менин атым Санжар, мен Мурастованан болом. Жүгөн салып атканда ооздугу менен саласыз. Токканы туура эле, бирок кемчилиги унутуп кеткен жери. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде көмөлдүрүп басмайылдан өткөрүлбөй калды. Жана басмайыл бош тартылып, өзү атка мине албай калды. Жер ооп кетти. Сөңгүлүп кеткен. МГАС командасы Уланбек. Ачылсың. Эч. Бүттүм. Тест окудум. Бирок сенин кемчилигиң мына көмөлдүрүктү көрдүңбү? Тескеринен бурап салдым. Бул ат деген адамдын канаты болгондуктан, бул элестет тоого чыксаң, бул мөөнтүп атып, аттын мияка жоору пайда болот. Ат кыйналат. Дагы бир мо жүгөн салганда аттын кулагы чыкпай калды. Бул ат дагы билип туруш керек да. Каяка барып, эмне шырпылдаганын билип туруш керек. Эгерде сенин артыңан каршы кубалачуу болуп калса, ат өзү белги берет. Ошонун баарын кулагы менен угуп турушу керек. Кулагы чыкпай калды. Му куюшкан дагы толгонуп калды мыяктында да, көрдүңбү? Туура эмес жатып калды. Монун тескери болуп калды. Бул атты азыр бир 1 километр бастыргандан кийин, 1 чакырым бастыргандан кийин аттын соорусу жооруйт дагы, атың баспай калат. Жарактан чыгып калат, сен алыс кете албай каласың. Дагы бир минусуң, сеники үзөңгүң басмайылдын артында калды.
А негизи туурасы басмайылдын мыягында болуш керек. Мыягында. Көрдүңбү? Мыягында да көмөлдүрүң айланып калат. Көмөлдүрүң болсо айланып калат. Эки же элестет ошондо сеники эки жагынан тең көмөлдүрүп, артынан соорусун жорутат, мыягынан болсо омуросун жорутат. Атым Нурсултан, Мурас тоонамын. Мунун аты Тизгин. Мунун аты Тердик. Bunun аты Басмайыл. Бул жерде тердик тескери салынып, басмайылы бош тартылып, жана ошондой эле оң үзөңгүсү басмайылдын артында калыптыр. Мурас тобунун жигиттери ат жабдоо боюнча сынактан өтүп жатышса, ошол эле учурда бул топтун кыздары дасторкон жаюу адеби боюнча сынакка киришти. Эми мына мынтип биз дасторкон жаюу адеби сынагына келип олтурабыз. Азыр эми бизге Мурас тобу өзүнүн дасторкон жаюу адебин тартуулайт. Жана кечээ биз максым жасоо болгон. Максым ачытылган, ошол ачытылган максымды да сынактан өткөрүп баасын коюп кетебиз. Негизи бул кыргыз элинде деген коноктосуда эң биринчи дасторкон жайылат. Азыркы биз кылып жаткан нерсе бул дасторкон жайыткан учурубуз. Эгер дасторкондун учу ашып калса, анда дасторконду бүктөп коебуз. Дасторконду бүктөгөндө жана көргөзмө сабакта көргөзгөндөй минтип бүктөйбүз. Анткени дасторкондун сырткы бетине бул тамак аштар коюлат. Тамак аштан бизге бул Алла Тааланын берген ырызкы болуп эсептелинет. Ырызкыны биз эч качан жерге төкпөшүбүз керек. Дасторконго эң биринчи бул улуу даам коюлат. Улуу даам бизде нан болуп эсептелинет. Ошондуктан дасторконго эң биринчи нан коюлат. Андан кийин бул ундан жасалган бардык азыктар коюлат. Андан кийин бизде бул кыргыз элинде сары май, каймак деген бул ата бабабыздан келген тамак аш болуп эсептелинет. Ошондуктан үчүнчү кадам бул сары май менен каймак. Андан кийин бул дасторкондун көркүн ачуунун натыйжасында ар кандай татымдар коюлат. Бул жака да курак чемиштерди да койсок болот. Мурас тобундагы кыздардын дасторкон жаюудагы өзгөчөлүгү Манастын эн белгисинин элесин чагылдырып даамдарды коюшту. Биз мынакей жармабыздынчы эң жакшы ачыгандыгын мына могул жерден жарманы чалып туруп эле билебиз да. Жарманы чалганда эгерде жармада көбүрүп жакшы көбүк чыкса, бул демек жарма жакшы ачыды дегенди билдирет. Аны өзүңүздөр да байкасаңыздар болот. Азыр болсо даамды татып байкайсыздар. Менин атым Ерлан, мен Бартин тобундамын. Биринчиден жүгөн салабыз. Жүгөн салуу үчүн аттын биринчи оздук салыш керек. Оздук салгандан кийин тердикти салабыз. Бул куюшкан деген бул тоодон ылдый түшүп баратканда мойнуна түшүп кетпеш үчүн салынат. Ошондуктан куюшканды туура салуу зарыл да. Эми басмайлы тартат. Көмөлдүрүктү пайдаланайын, муну баарын өткөрүп. Эми Эрландын кетирген үчүлүштүктөрүн айтып кетсем, биринчиден жүгөн тагууда мооларын жакшы бекитпей алган. Буларды мындай бекитип, анан өз уячасына аяганча киргизип коюш керек болчу. Экинчи мүчүлүштүгү көмөлдүрүктү тартып атканда бир жагы түз кетип атат, экинчи жагы оролуп калган. Бул алыскы сапарга, алыскы жолго чыкканда ашуудан болобу, эмне жол болобу, бул аттын денесин жоорутуп салат.
Муну түздөп коюш керек болчу мындай. Үчүнчүсү, эң негизгиси, Эрлан бир нерсени унуткан. Бияка отурганда, бияк катуу болот. Көрпөчөнү унутуп кеткен. Көрпөчөсү биякта турат. Көрпөчөнү коюп туруп, андан кийин басмайлы тартыш керек болчу. Ошонусунан ката кеткен. Мен Каныбек Барсын тобунан бул. Биринчи оозунан башташ керек, артынан. Оозунан киргизип, içtik, içmeyin, koylar, üstüne koyuyoruz. Bu kümöndürük bu, bunu attım. Butunun, butunun aldından ötkörüp, bitti bu. Эмне мүчүлүштүктөр кетти. Негизинен туура болду, бирок сеники эң негизгиси жүгөнүң туура эмес тагылды. Көрдүңбү? Бул кулактын биягында калчу нерсеси кечигесине өтүп кетти. Андан тышкары мунусунда бекиткен жоксуң. Сен катуу чаап баратканда жүгөнүң таптакыр түшүп калса, аттын башкара албай калышың мүмкүн. Исмаилдин бул темирлери кооздук жасалганда темирлери бушап жасалып атпайбы? Бирок атты сындуу миниш керек да, биз кыргыз болгондуктан. Анан тилип бүткөндөн кийин могу ордуларына келтирип койсоң жакшыраак. Барчын командасын Нуржинов Элдар. Бул жүгөндүн тизгини, бул жүгөн тизгини менен бул атты башын башкаруу аргаш жерге бурууга берилген да. Ичмектин үстүнөн бул тердик кетет. Бул куюшкан көрпүчөдөн кийин басма элмен тартабыз. Бүттү. Басма элди туура эмес тарткан. Басма эл мындай караш керек. Кооз жагы менен караш керек. Муну туура эмес тарткан. Андан кийин экинчиси басма эр артка жылып калган. Эр артка жылып калгандыктан басма элдин тартуусун караганда кыйшык тартылып калган. Бул эгер эр астыга жылганда бул эр бошоп кетет, анан кулап кетиши мүмкүн. Кыргыз эми атты токкогон соң сындуу кылып токуш керек. Булар туура эмес токкогон да. Айланып деген мындай болуш керек болчу. Мындай болуш керек болчу. Тескеринен токуп калган да. Негизинен кийинки мүчүлүштүгү тердик тескер табып. Бул үйрөмчүй жагы, кара жагы сыртын караш керек. Бул ичин карап. Түшүндүң да? Бачын тоо жане ултук эмиш. Жүгөндү салабыз. Андан кийин болсо тердик салабыз. Түздөйбүз. Андан көмөлдүрүктү салабыз. Көмөлдүрүктү кычтабыз. Чагабыз. Андан соң байлап коебуз. Төлөмүш 3 мүнөт 24 секундта аякта бүттү. Эрте окуп, кээ бир мүчүлүштүктөр кетип калыптыр. Өзүңөр көрүп тургандай эле тердик артка жылып кеткен. Тердик менен кошо эр да артка жылып кеткен. Ошону менен туура эмес тартылып, бул сыны да кетип калган, бул да бир аз бошураак тартылып калды. Сыны жок да. Бул да көрпөчөсү жакшы таңылбай калган. Анан экинчи мүчүлүштүгү көмөлдүрүгү кыйшык тагып калган. Буларды түздөп, сындуу кылып оңураак тартып табып коюш керек болчу. Түшүндүңбү? Түшүндүңөр да? Келечекте билет. Мен кандай улукка иш барчын тобумун.
Убакыт бүттү. Эң биринчи башынан баштаганда жүгөндү тагып атканда бул нерсесин көзөлөгүнө киргизгенди унутуп койгон. Тердик тескери жабылып койгон. Анткени карасаңар, бул ички бети сыртты тескери карап калган. Үчүнчү мүчүлүштүгү ээр артка кетип калган. Ээр алдыраак жылыш керек болчу. Басмайыл үзүрөк. Басмайыл артка кыйшык. Уюшкан орол. Анан маркаткасы ат мингенде биз ордубуз ыңгайлуу болуш керек. Жана могу көрпөчөбүз түшүп калбаш керек. Биз эгер ат минип бир аз бастырганда эле көрпөчөбүз бияка жылып кетет, же мындай түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн көрпөчөнү байлаганды байыш үстүнөн байлаганды. Басмайыл көрпөчөнүн үстүнөн байланат. Мен Марат Барчын тобунан биринчисинен жүгөндөн баштайбыз. Бүттү, убакыт токтоду. Марат атты 5 мүнөт 12 секундда токуп бүттү. Бул негизги орточо эсеп менен туура эле, жакшы эле убакыт деп эсептейм. Эми ушу Маратка болгон сын пикирлеримди айтып кетсем, башынан баштаганда эле Марат ооздукту киргизбей койгон. Ооздукту киргизбесе ат башкарылбай калат. Экинчиси, ошону менен эле бирдикте тизгинди оролуп калган, тизгини оролуп калганда өзү атка минип алып, кантип тизгинди аларын билген жок. Тердик да артка жылып кеткен, ээр да артка жылып кеткен. Ошон үчүн аттын бул колтук жагы жоруп кетиши мүмкүн да. Мындай тагылыш керек болчу. Анан үзөңгү жөнүндө айтып кетсем, үзөңгү ар дайым басмайылдын асты жагында турат. Бул жагында үзөңгүсү жок, тердиги да жок. Дасторкон жаюу боюнча кезек Барчын тобунун кыздарында. Биз азыр дасторкон жаюу сынагында отурабыз. Азыр Барчын тобунун кыздары ушул сынакта конокторду кантип тосот, дасторконду кандай жаят, ошону көрсөтүп беришмекчи. Ошондой эле биз кечээ күнү жарма жазуу сынагынан дагы даярданганбыз. Бүгүн максымдары кандай болду бул кыздардын, ошону дагы биз сынамакчыбыз. Эмесе кыздар, силерге ийгилик. Кандайсыңар, кош келиптирсиздер биздин боз үйгө? Кандай жеттиңер? Жакшы. Силер бүт чакыруу берсек түгөл келбептирсиңер. Ошондуктан дасторконду кичинертиңе туура келди. Дасторкон узунураак болуп калгандыктан, дайыма эле эмес, дасторкон узун болгондуктан чет жагын бүктөп коебуз. Анткени бул ырыскынын баары кетип калбасын дегендей, бул асты ылый жагы жерге ылый бүктөлбөш керек да. Мындай болуп бүктөлбөш керек да. Азыркы убакта көбүнчөсү ошону бүктөп атыптыр, ал туура эмес. Анан эң биринчи нан улук эмеспи, нанды коебуз. Андан кийин сары май, каймактарды коебуз. Жемиштерди коебуз. Анткени бул адамдын өз колу менен жасалган жок да, бул кудуреттин бергени да.
силер азыркыда эле айткандай көчөгө биз жарма уютканбыз. Жарма жасап. Биздин жарма аябай көрүп ачыптыр. Өткөн чыгарылышта жалпы топтун кыздары жарма жасоо боюнча көрсөтмө сабактан өтүп, өздөрү даярдап ачытышкан. Бүгүн калыстар тобуна даам таттырып, сынактан өтүп жатышат. Асыл кечи, атым Исабек. Ичтик. Андан кийин тердик. Андан кийин тердик ушундай нал болуп калат. Тердик экен. Бир эме турбайт. Мына бул деген коюшкан, жүгөн, ноктонун жиби деген эме болот, чылбыр. Болду. Асыл кечиден Исабек. Убакыты 2:33 болду. Өтө тездик менен токуду. Негизинен туура токуду. Бир гана могу башында бир аз адашып кеттиң, ичмек менен тердиктен. Экөө бир Ооба, эки ичмек болгон. Бирок негизи туура барды. Куюшканы жакшы, ордунда. Мындай көрөбүз. Басмайыл катуу тартылган. Катуу, ооба, мингенине көрүндү. Бир гана нерсе ошо бир аз арткараак тартылган да. Ерди бир аз астыгыраак болуш керек, басмайыл мындай бир үзөңгө. Эми бул чоң деле проблема эмес го. Минген билгенде бияктан келип туруп эле кайра чүрүп эсли жетпей калса. Бул негизи мүчөчтү. Менин атым Темирлан, мен Асыл кечи тобунун мүчөсү болом. Эң биринчи бизге керектүү курал бул жүгөн болот, бул аттын эмеси болот. Муну кийгизерде биринчи оздукту салыш керек. Бизге жүгөндүн да эң негизги жери бул сагалдырык бул. Бул дагы жүгөндү кармап калат. Бизге ичмек керек. Биздин ичмегибиз эрди. Бизге эң керектүү жерлерди таап алдык. Эми бизге көрпөчөн салабыз. Көрпөчөн салганда дагы туура салыш керек. Туура карап, туура салыш керек. Oldu. Үзөңгүлөрүн түшүрөбүз. Бул да эң керектүү курал адамга. Бул өзүн атка минүү жана аттан өзүнүн тең салмактуу кармашын сактайсыз. Темирлан, сенин убактың 4 мүнөт 58 секунд болду. Убакытты көбүрөөк алып койдуң. Эми сага баа берели. Ат току боюнча баардын орду менен, ирети менен жасадың негизи. Бир аз 1-2 мүчөчтүгүң бар. Эриң бир аз алдыга жылса жакшы болмок, анткени көрүнбөйт, сен басмайлы мындай кыйгаш кетип атат. Анан могу тердигиң. Тердигиң негизи бул эме катачылыкта эмес. Эми азыркы заманбап тердик болгон үчүн мунун тердиктин алды арты болот. Сен алды артына карап, арты алдына карап калган. Анткени эрге жайгашса, могу тердиктин узун жагы биякта болуш керек. Андай канчага жана башка бир оокаттар байланат да. Эми анда эле мүчө. Мен атым Улан. Мен Асыл кечи команданын мүчөсүмүн. Баштайын. Баштаганда жүгөндөн баштайбыз.
желдик салабыз. Эрден ана коюшкан салабыз. Улан, сенің уақытың 3 минут 50 секунд болды. Мына уақытың орто уақытта. Эми саға баа берели. Биринчиден, атты окудуң. Бир кемчилигин. Көмөлдүрүктү басмайылга бекиткен жоксуң, бул бир. Анан калган жагы жакшы, куюшканды сен кел бияка кел. Куюшкан көрдүңбү? Куюшкан момундай салаңдап калды бош болду. Анткени сен куюшканды орноткондон кийин сен эрди алдыга жылдырган жоксуң. Эриң менен карачы, басмайыл ичин курсагына тартылып калды. Басмайыл алдыда болот. Ошондо көмөлдүрүк да бияка. Бул эр алдыга жылыш керек. Анан көмөлдүктү бекем тартканда бул ортосуна келмек. Ошондо сеники эки кемчилигиң болуп калды. Акчубаков Тилек Асыл Кежи тобунан баштадым. Мына азыркы жүгөн, бул жүгөндү атка башкарууга атайын арналган нерсе. Terdik salabыз. Terdik. Куюшканы. Бул болсо өйдөдөн ылдый түшүп бараткан, өйдөгө чыгып баратканда ошо эр артка кулап кетпеш үчүн камсыз кылып берет. Куюшкан болсо тескеринче кызматты элип салуу керек. Себеби дегенде бунусу отурсаңда дайыма мындай отурушуп өңөрүп кетүүгө да ыңгайлуу болот. Чечкенде илмек бат болот. Мына атты жабдыдың, бирок бир кемчилик бар. Эр менен тердиктин жагышын карачы. Эр алдыга чыгып кеткен. Мына бул жердиги тердикке турбаган. Ошон үчүн жорду ийиши мүмкүн. Бул өтө чоң кемчилик, андай болбош керек. Буну кошо алдыга жылдырыш керек болчу. Эр менен тердик жылышып кеткен. Экинчиси көмөлдүрүк басмайылга бекитилбей калган. Көмөлдүрүк басмайылга бекитилбеген соң, сен мисалы өргө бастырып баратканыңда бул көмөлдүрүк бош болуп калат дагы, эриң артка чөйүлүп кете берет. Мына бул эки чоң кемчилигиң бар. Анан башында баштаганда эле жүгөндү ооздугун туура эмес. Көрдүңбү? Оозуна кирбей алган. Мына бирискен болчу. Анан бул эрине кирип калганда ошол ат өзү эле чыгарып алды да, сен деген ошону байкабай калдың. Эң биринчи оозуна кириш керек ооздук. Ошол кирбей калды. Ошондо бир мүчөчтөп, эки, анан эр менен тердиктин жылышып кеткен бул өтө чоң мүчтүк. Анткени бул жер жоруп кетет менин түшүргөндө. Күч келет да, бул эмне деген салмакты көрөт. Анан териси жорулганда ат кыйналып калат. Сенде 3 мүчөчтүк болду. Дасторкон жаюу адеби боюнча сынактын кезеги Асыл Кежи тобунун кыздарында. Мына эми кыздар, азыр биз буга чейинки өтүлгөн Дасторкон адеби көрсөтмө сабагыбыздын мына сынагына келип отурабыз. Азыр Асыл Кежи тобунун кыздары силер Дасторкон жаюу адебин көрсөтөсүңөр бизге.
Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин өргөбүзгө. Биз ушу буга чейинки көрсөтмө сагабыздын сынагын көрсөтмөкчүбүз. Бул сынагыбызда биз дасторкон жаюу адебин көрсөтмөкчүбүз. Анда эмесе кыздар, дасторкон жайыңыздар. Бул дасторкон жаюунун өзүнүн адеби бар. Себеп дегенде бул кыргыз элинде илгертен эле энелерибиз айтып келген. Бул дасторкон ырыстуу нерсе болгондуктан бул дасторкондун бети эч качан жерде карабаш керек. Ошондуктан ушул кезге чейин дасторкондун бети жер карабай дайыма жогору жакта карап турат. Буну биз эрежеси менен салып алабыз дасторконубузду. Дасторкондун эң улуу нан демекчи, биз дасторконун баштаганда эле нандан баштайбыз. Андан кийинки кадамыбыз бул ар бир кожойкен өзүнүн каалоосу боюнча дасторкону жасалгалай берсе болот. Ушинтип биз дасторконубузду жайып алдык. Анда эмесе дасторкон караңыздар. Жана ошондой эле биз кыргыздын улуттук суусундугу максым же болбосо жарма. Бул максым же жарма деп ар бир өрөөндө ар кандай айтылып келет. Бул улуттук суусундук адамдын чаңкаганын кандырат. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле азыр эле күндүн түрү бузулуп, чагылган учуп чартылдап, күн күркүрөп, жамгыр жаап өткөнүнө карабастан ар бир топтун мырзалары, жигиттери ат жабдоо жана ат жабдыктары боюнча таймашты мыкты куруп берди. Кимиси жаңылды, кимиси жигердөө катышты. Ушул тууралуу деги эле ат жабдоо жана ат жабдыктары тууралуу таймашты кайсы топ кандай упай алды, аны сиздер менен биргеликте Калыстар тобунан бирге уксак. Ар бир топ өзүнүн абдан жигердүү катышуусу менен бизди кубандырды албетте. Бир нерсени эске алыш керек, эки тараптуу силерди сынадык. Экиден баа беребиз да, анан жалпы баа чыгардык. Биринчиси убакытка да чектегенбиз. Ар бир катышуучу канча убакытта токуду атты. Бул биринчиси. Экинчиси тууралыгы боюнча, негизгиси. Орду ирети, анан туура жабдыганы боюнча. Мурас тобунда 3 эле катышуучу катышты. Санжар, Уланбек, Нурсултан. Убактылары боюнча жалпы убактыңар силердики 14 мүнөт 50 секунд болду. Үчөөңөрдүкү биригип. Анан орто убакытты алып бөлө келгенде, демек силердики 4 мүнөт 57 секунд болду. Тууралыгы боюнча, токулушу боюнча биз канча мүчүлүштүк, канча кемчилик кетиргенин санадык дагы. Силерде ошондо жалпы мүчүлүштөрдүн саны 8, 3кө бөлөбүз дагы, орто эсеби менен силердики 2,66 упай болот. Барчын тобу жалпы убактысы силердики 29 мүнөт 14 секунд болду. 6 аласыңар. Анан 6га бөлө келгенде 4 мүнөт 52 секунд болду. Силердики 5 секундага кыскараак болду. Мурас тобуна караганда. Ал эми жалпы жаңылыштык мүчүлүш кетирген боюнча упайларды санасак, силерде 19 мүчүлүштүк кетти. Аны жалпыга 6га бөлө келгенде орто баасы 3,16. Асыл кежи тобунда 4 катышуучу болду. Бул жерде убактысы боюнча алып караганда жалпы убактыңар силердики 16 мүнөт 48 секунд болду. 4кө бөлө келгенде силердики 4 мүнөт 12 секунд болду. Ал эми жанагы мүчүлүштөр, кемчиликтер боюнча санай келгенде, жалпы кемчиликтердики силердики ортого бөлө келгенде 2,25 болот. Ошондо эгерде жыйынтык чыгарсак, анда мындай болуп атат. Ушинтип биз жыйынтык чыгардык. Бүт аракетиңер абдан мыкты, мактанаарлык аракетиңер абдан күчтүү болду. Мына ушул жалпы өтүп аткан сынакта кыргыздын даамын да кошконбуз. Кыздар кыргыздын даамынан, кыргыздын суусундуктарына максимум боюнча сынактан өтүштү. Анан кыздардын баарына ыраазычылык айтам. Өз колдору менен жасап, энелердин, чоң энелердин түйшүгүн өздөрүнүн жонунан өткөрүп көрүштү. Сынакка койгондо жармаларын баарын бирдей сонун жасалган, жакшынакай жасалган. Эми ар кимдин ачытканынан кичине каталыктар кеткен. Бирөөнүн кичине тузу кемирээк болгон, Мурас тобунуку. Булардыкы болсо жанагындай бир кыйгыл, кычкылыраак даам болуп калды. Ал же ысык куюлгандан болот, же чала кайнагандан болот да.
Буларда кичине даам бар экен, кичине кычкылыраак. Негизи бул дасторкон жайуу адеби боюнча аябай жакшы, негизи аял заты болуп аткандан аны билиш керек сөзсүз. Ошол көкрөңөргө салынганы мага абдан жакты. Эң биринчи бизде асыл кежи тобу болду. Алардын деген эң биринчи кемчилиги дасторкондун көлөмүн мейман келип атат да үйгөчү, конок келип аткан, коноктун ченемине карабай чоң кылып эле жайып салдыңар. Дасторкон жайылып бүтө электе эле нанды алып келип эле коюп аттыңар. Негизинен дасторконду жайгандан кийин коюп, ошону түзүп алгандан кийин анан нан коюлат, улуу деп. Андан сырткары дасторкон тебеленди. Экинчи эми барчын тобуна тиешелүү да. Барчын тобу силерде да бирок кемчиликтер болду. Жарма бир жактан сунулду, жанагы асыл кежи тобунуку сыяктуу эле жарма бир тараптан эле сунулуп, улуу адам да сунуп калды да, төрдө отурган адамчы. Экинчиси болсо жарманы куюп атканда аралаштырып туруп, түбүнөн бери, жана талканынан бери аралаштырып коет. Силер көбүнчө көбүн куюп коюп турсуңар да. Үчүнчү мурас тобу, силерде да кичине кемчиликтер кетти. Дасторконду бүктөгөндө аяк жагынан бүктөп койдуңар да, артып калды го жана дасторконуңарчы кичине. Ошону аяк жагынан бүктөп койду. Аны эмкиде эске алгыла баш жагынан бүктөйт. Экинчиден силерде да дасторкон тебеленип кетти. Жыйынтыгында бизде асыл кежи тобу биринчи орунда болду. 5 деген бар. Ал эми барчын менен мурас тобу болсо экөө тең болуп калды. Куттуктайбыз. Баракелде кыздар. Азаматсыңар.